Assalamu алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Айымдар жана мырзалар, кутмандуу кечиңиздер менен ардактуу Билерман Ордо интеллектуалдык клубунун мүчөлөрү. Бүгүн финал, кышкы сериялардын финалдык туру. Финалга Сагынбек Мамановдун командасы уруксат алган. Анткени кышкы сериялардын ичинен ушул команда гана 6-5 көрсөткүчүндө телекөрүүчүлөрдү жеңишкен. Ошондуктан бүгүн бул команда кышкы серия финалына ойноо мүмкүнчүлүгүн алышкан. Анда эмесе мен команданын кол чабуулары менен студияга чакырууну баштасам. Демек, кышкы сериялардын финалдык турунда Дурусбек Касымов чакырылат ордого. Мыкты Билерман статусунун ээси Бекжан Алишер уулу. Шатман Маматисаков. Мыкты Билерман. Таалай Пазылов. Мыкты Билерман. Илгиз Шамурзаев. Мыкты Билерман. Жана команданын капитаны Сагынбек Маманов. Мыкты Билерман. Дерлик бардыгы Мыкты Билерман номинациясын алышкан. Демек, Сагынбек Маманов 6-5 көрсөткүчүндө бир упай айырма менен финалдык оюнга жолдомо алган. Сагынбек, дагы бир жолу куш келипсиздер. Команда оюнга даярбы? Чоң рахмат, урматтуу алып баруучу, саламатсыздарбы, жалпы телекөрүүчү, жалпы биздин билермандар, клубдар, көрөрмандар. Буйруса биздин командабыздын даярдыгы жакшы. Алла таалам колдоп турса, колубуздун келишинче, алыбыздын жетишинче кызыктуу оюн курганга аракет кылабыз. Эми аракет бизден, калганы баарысы убакыт көрсөтөт жана жараткан. Рахмат жан. Командага телекөрүүчүлөр ийгилик каалайбыз. Демек бүгүн финалдык тур Байге фондусу 20 000 сомду түзөт. Биз ушул учурдан пайдаланып бардык телекөрүүчүлөргө ыраазычылык билдиребиз. Суроо жөнөтүп жаткан бардык тараптарга, катышуучуларга. Анда эмесе биз телекөрүүчүлөр тараптан келген суроону коюуну баштайбыз. Суроо жөнөтүүнү каалагандар үчүн биздин даректерибиз мурдагыдай эле Ош шаары Ленин көчөсү 330 ЛТР телерадио компаниясы Билерман Ордо теле оюнуна деп сурооңуздардын жообу менен фото сүрөтүңүздөрдү жана суроону кайсы булактан алдыңыздар ошону кошуп тиркеп жөнөтүңүздөр. Электрондук даректерибиз болсо bilerman@tv.mail.ru жана ошондой эле Билерман Ордо деген биздин Facebook'та атайын баракчабыз бар, ошол жерге катталып суроо калтырсаңыздар болот. Онлайн түрүндө бул оюнду көрүүчүлөр www.ltr-tv.kg сайтынан ушул сааттарда онлайн көрсөңүздөр болот. Оюндун башкы темөөрчүсү Улут Жүзү коомдук фондусу жана анын президенти коомдук ишмер Рустам Маманов болуп эстелет. Улут байлыгы билимдүү жаштарда деген ураан негизинде Билерман Ордо клубун колдоп келүүдө. Биз ушул учурдан пайдаланып Улут Жүзү коомдук фондуна жана анын президенти Рустам Мамановго ыраазычылык билдиребиз. Расмий өнөктөшүбүз Ата кондитерлик фабрикасы сиздерге ийгилик каалайт. Каттуу менен жашоо шаңдуу. Жана ошондой эле Ош шаардык мэриясы дагы өзүңүздөр билесиздер, буга чейин биз Билерман Ордо клубу менен кызматташып, билермандарды ар тараптан колдоп келүүдө. Биз ушул учурдан пайдаланып дагы Ош шаарынын мэри Кадырбаев Айтмамат Тентибаевичке клубтун атынан ыраазычылыкты билдирип коебуз. Сагынбек мырза, команда оюнга даярбы? Кудай кааласа, урматтуу алып баруучу, команда оюнга буйруса даяр. Калганын Кудай кааласа убакыт көрсөтөт. Анда биз оюнду баштадык. Биринчи раунд.
сиздерге каршы Ош шаарынын тургуну Мухаммед Мадаминов ошо жогорку окуу жайлардын биринде тагыраагы география факультетинин студенти экен. Урматтуу билермандар, Японияда жергиликтүү элдер, жергиликтүү япондуктар өздөрү үчүн атайын телефондорду колдонушат. Ал телефон башка телефондордон айырмаланып турат. Бизде мисалы үчүн жергиликтүү калк үчүн телефон жок, биз сырттан сатып алабыз, бирок япондуктар өздөрү да чыгаргандыгы үчүн өздөрү үчүн атайын телефондорду жасап чыгарышат экен. Сыртынан караганда бардык телефондор сыяктуу эле бардык функциялары иштейт. Зарыл учурда, мисалы үчүн биз чогулуш болуп калганда же бир башка зарыл иш-чараларда телефонубуздун үнүн өчүрүп коебуз. Без звук деген функция бар да, туурабы? Бул телефондо да ошондой функция иштейт. Бирок бул телефондун өзгөчөлүгү кайсы бир функцияны аткарууда ошол үн өчүрүү режими иштебейт. Кайсы бир функцияны аткарууда. Аны төмөндөтүүгө дагы болбойт экен. Бул функцияны сиздер 1 минуттан аралыгында табышыңыздар керек. Кайсы функцияда үн өчүрүү режими такыр иштебейт. Кеттими та. Ошо болушу мүмкүн да. Кырсы жерде туруу ошондой болушу мүмкүнбү? Атайын табиғи Япония ушул болушу мүмкүн. Жерде туруу башка кырсыктар. Ушул токтолоо же башка нерсе барбы? Алар кандай туташылганда бардык нерсе билинет да. Японияда эми жер титирөө ошону алдын ала. Дагы же башка нерсе жокпу? Дагы башка нерсе жокпу? Жо, дагы башка варианттар. Жер титирөө кыстырган башка. Ошол кызматтар жөнөтөт. Мүмкүн. Жөнөтөт. Жо, бирок эми Япония үчүн өзү башка жөнөтөт. Балким уктатылып баягы будильник убактында тургуз үчүн дагы же иш убактысыбы? Иш жумушка. Эми Япония дегенде эле жер титирөө түшүп атпайбы? Мындан башкачы башка кырдаал. Без звука койсок болот да. Япондор ошо тревоганы кое албайт экен да, ошо кабар келгенде. Ошо табигый кырсыктар бар. Болгон учурда эле болуш керек. Башка нерсе токтолбойбузбу? Жаратылыш кылсын. Кайсы кандай? Кандай? Же радиацияга байланыштуу Кайсыга токтолдук? Сагынбек ким жооп берет? Жооп берип коеюнбу? Ошол боюнча эле болот. Ойлонуп тургу. Урматтуу алып баруучу, Япондуктарга будильниктин кереги жок. алгачкы суроого биз команда атынан өзүн жооп берүүнү аракет кылайын. Биздин негизги жооптордун катарында эми Япония дегенге шартына же болбосо географиялык абалына ылайык биз көбүрөөк жаратылыш кырсыктары же кандай болбосун ар кандай кырсыктар бар. Биз ошо токтой көп варианттар чыгып жатты командадан. Ошол эле учурда биздин командадан эми будильник деп коет, кыргызча айтканда ойготкуч деп которсок болот. Эми ошол мүмкүн ошондагы функцияны аткарышы мүмкүн деген варианттар болуп атат. Эми чындыгында эгерде биз интеллектуал жактан же логика ойлонсок, мүмкүн япондар атайын туташтырып ушул жаратылыш кырсыктарын алдын алышы мүмкүн. Биз ошо токтолуш мүмкүн. Анан эми ошолорду алыш максатында жана биргеликте эле ойготуучу кылып будильник коюп коебу дейм да. Түшүнүктүү. Жоопко кабыл алынат. Мен туура жоопду айтам. Жергиликтүү калк үчүн колдонулган телефондо сүрөткө тартуу учурунда үн өчүрүү режими иштебейт экен, урматтуу билермандар. Анткени кайсы бир адам өзүнүн жеке адамдык укугун коргоо үчүн дагы сүрөткө тартканга айтпай туруп, мисалы үчүн биз айтпай туруп сүрөткө тартып алат. Билесиздерби, айтпай туруп. Ал жерде сүрөткө тарткан учурда үн чыгат экен да, кадимкидей. Фотоаппараттын үнү чыгат экен да. Ошондо тиги адам бар, эмне үчүн сүрөткө тартып атасың дегенде бир доо арыз койгонго негиз болот экен да. Үн өчүрүү системасы сүрөткө тартканда гана иштейт экен. Калган учурда өчүрсө болот экен. Эсеп 1-0 азырынча. Мухаммед Мадаминов Ош шаарынын тургуну 1000 сом утушка ээ болду. Көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү коомдук ишмер Рустам Маманов. Улут байлыгы билимдүү жаштарда. Экинчи раунд.
Сіздерге қаршы урматтуу билермандар. Улук мырза Максутов суроо жөнөткөн. Суроосунун багасы 1200 сом. Ош шаарынын тургуну. Урматтуу билермандар. Байыркы Египетте фараондун Эхнатон деген фараондун Нефертити аттуу эң жаш аялы болгон экен. Нефертити Эхнатон фараон менен баш кошкондо болжол менен 15 жаштагы кыз болгон экен. Нефертити аябай сулуу болгон экен. Жана анын дагы бир өзгөчөлүгү ал жердеги башка кыздардан айырмаланган бир өзгөчөлүгү болгон. Анын сырткы көрүнүшүндө. Ошондуктан дагы фараон аны өзүнүн жубайлыгына алган. Урматтуу билермандар, египеттиктердин байыркы египеттиктердин сиздер кинолордон көрүп жүрөсүздөр, тарыхтарын окуйсуздар. Ошол өзгөчөлүк Нефертитиде алардан башка бир өзгөчөлүк болгон сырткы көрүнүшүндө. Ошон үчүн дагы жактырып алган. Кандай өзгөчөлүк болгон Нефертитиде? Минута кетти. Сырткы көрүнүшүндө эле. Чачы сырткы көрүнүшүндө. Башка эмеспи, ден соолук болгон марка. Башка нерсе эмеспи? Сулуугунда эмеспи? Сырткы көрүнүш. Жок, мойну узун. Кандай болушу мүмкүн? Сырткы көрүнүш. Болушу мүмкүн. Эмеспи? Египеттиктер байыркы египеттиктер эмнеге Окшошураак. Мумияга окшошураак болгонмо? Сырткы көрүнүшүндө болсонда ден соолугу менче акчумал. ден соолугу начар болсо тезе алышы мүмкүнбү? Жок, башка жөнөкөй эле. Сырткы көрүнүшү көбүрөөк кинолордо жанагы Ошонун эле. кандай көрүнүшү? Көзү башкача болгон эмеспи? Көзүн мышыктын көзүнө окшошураак. Болушу мүмкүн ба? Мышык демеги бар. Көзүнүн түсү башка. Болушу мүмкүн. Бир. Ошондой эми көбүрөөк көзүндө. Же жүзүндө болушу. Көзүндө Ошондо мындай жүзүндө эле бир өзгөчөлүк бар да. тагын Же көзүндө же жүзүндө. 15 жашта болгон болсо. 15 жаш. Жаш кесим эмне ошондо? Көзүн токтобой. Вариант. Өткөндө бир окудум эле билем. Bir kızdın gözü, müşkün gözü. Gözünde terisinde bir özgöçölük var değil mi? Kuşa toktolayıcı varyant alaylı var. Сагынбек, ким жооп берет? Varyant çeşitli. Ак жуумал, көк жүздүү бай. Кандай чечимге келдиңер? Алайлы жооп берели. Башкаларга окшогон өзгөчөлүгү. Урматтуу алып баруучу, командабыздын атынан Талай Пазылович жооп берет. Талай. Египеттиктерди сиз кандай көз элестетесиз Египет калкын? Алардагы мындай жалпы окшоштук же жалпы көрүнүшү кандай? Египеттиктерде эми тарых китептеринен сүрөттөрүн көрүп жүрөбүз. Анан кинолордон эле көрбөсөк, эми кинодогулар ошо эми тарыхый маалыматтарга жараша макияждап ушинтип ойношот дейм. Ошондой болгон болсо керек деп элестетебиз дейм. Эми египеттиктердин сырткы көрүнүшү боюнча айта турган болсок, өзгөчөлүк же анын жүзүнүн же болсо денесинин түсү өзгөчө болушу мүмкүн, же көз өзгөчө болушу мүмкүн деген варианттар чыкты бизден. Кайсы бирине токтолушта жакшы биле албай атабыз чындыгында. Мага бир вариантын берсеңер жооп катары. Мисалы Греция жөнүндө маалыматтарды окусак, Грецияда кээ бир учурларда багы ак жуумалыраак кыздарды сулуу деп эсептешкен экен, алар анча-мынча эле төрөлүп калышкан экен Грецияда. Эми Египетте мындай болгон эмес, анысы жөнүндө маалыматым жок экен чындыгында. Бирок эми египеттиктер багы мышыкты кичине өзгөчө баалаган үчүн ушул көзүндө бир өзгөчөлүк болсо керек, мышыктын көзүнө окшошураак болсо керек деп ошого токтолуп атабыз. Нефертити көзү мышыктын көзүндөй. Ошого окшошуп кеткенирээк кандайдыр бир өзгөчөлүгү болсо керек көзүндө. Сиз мага ушул жоопту берип атасыз, э? Ооба. Жооп кабыл алынат. Жооп кабыл алынат. Грецияны мисал кылып айттыңыз. Жакшы мисал келтирдиңиз. Анткени гректерде ак жуумал кыздарды өзгөчө мындай бир баалашкан депчи.
Египетте дагы Египет калкы климаттык абалына жараша Египет калпы буудай ирең калп болот, Шадман мырза. Буудай ирең калп болот, карараак. Ал эми ак жумал кыздар табылгыс бир байлык катары болгондо Кудай жалгап Нефертити ак жумал төрөлүп калган болот, урматтуу билермандар. Ак жумал төрөлүп калгандыгы үчүн Эхнатон анын өзүнүн жубайын алган. Өзгөчөлүгү мына ушунда. Сизде туура вариант бар эле, бирок дагы жылып кеттиңиз. 2-0 эсеп. 2-0. Улук мырза Максутов Ош шаарынын тургуну 1200 сом акчага сыйлыкка ээ болду. Биз телекөрүүчүнү утушу менен куттуктайбыз. Оюн улантылат 3-чү раунд. 3-чү раунд. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер бүгүн кышкы сериялардын финалдык оюнун көрүп жатасыздар. Сагынбек Маманов бүгүн телекөрүүчүлөр менен таймашууга келген. Азырынча 2-0 эсебинде команда артта калып жатат. Назима Дубашева Бишкек шаарынын тургуну сиздерге каршы суроо жөнөтөт. Суроосунун байгеси 1300 сом. Урматтуу билермандар, мониторго назар салыңыздар. Сиздердин назарыңыздарга түрк сүрөтчүсүнүн ташбакалардын дрессировщиги же болбосо ташбакаларды үйрөтүүчү адам деп аталган картинасы турат. 18-кылымдын башында султандардын сарайларында ташбакаларды тынбай басып турууга атайын ушундай адистер үйрөтүшкөн. Үйрөтүлгөн ташбакаларды султандар өздөрүнчө баягы эс алуу учурунда, көңүл ачуу учурунда кайсы бир көрүнүш үчүн колдонушкан. Ар дайым басып туруш керек болгон ташбакаларды. Урматтуу билермандар, эмне үчүн ташбакаларды ар дайым кыймыл аракетте болгонго үйрөтүшкөн? Минута кетти. Жарыштыруу үчүн. Экинчиден үстүнө баягы алмага өрүк окшогон нерселерди баягы жүзүмдөрдү коюп кыймылдап турушат, айланып турат. Кыймылдап стол болот да. Мындай келип алып жеп турат. Дагы башка коюлган эмеден дагы башка эмеспи, мындай башкарууга философия маанилүү эмеспи? Султандар, Турция. Мисал, эми көңүл ачыш болуптур да, эми. Көңүл ачыштан сырткарычы Ташбакалардын салыштырып жөнөкөй бир жана окшош турганбы же. Эгерде тынбай кыймылдап турганда, тынбай токтогон. Ошол нерсе маалымат барбы, көргөнсүңбү сен же жөнүндө? Ташбакалар менен Ошол болушу мүмкүнбү? Экөөнүн бирөөсү болушу мүмкүн. Ошол токтор эле анда. Кайсынысы? Башка. Жарыштырган Столдун үстүнө басып жүргөн болсо алып жей берген дейсиң. үстүнө караганда баягы жарыштырган Султан жаткан стол койгон эмес ал. Жараштырганбы же жана жергенби? Падышалар үчүн. Ушундай жарыштырганына токтой берет. көргөнсүңбү? Баягы итиш койсо эми эми ылайыктап Башка эмеспи, мына башкаруу жагынан? ылайыктап коюшун. Муну атайын ошо көңүл ачкан үчүн жасап. Башкаруу жагынан эмеспи бир? Окшоштурган эмеспи? Башкаруу жагынан бир бар. Салыштыруу. Ташбакаларды жарыштырыш да мүмкүн. Эми көңүл ачкан ошол эле дейм да. Жарыштырган. Сагынбек, Бекжан жооп берет. убакыт аяктады. Жооп берем. Урматтуу алып баруучу, командабыздын атынан Бекжан жооп берүүгө аракет кылат. Бекжан, сиз келечектеги медиксиз. Ташбаканын баскан элестете аласыз да, Ооба, урматтуу алып. Ташбака өтө жай басат. Жана мунун үстүңкү айталык капкагы дээрлик кыймылдабайт да, мындай. Чайпалбайт да бул. Бирок кээ бир учурларда ташбака туруп калат да. А булар ар дайым басып жүрүүгө үйрөткөн да, эмне максатта үйрөтүшкөн, Бекжан? Бизде негизинен эки вариант болуп атат, урматтуу алып баруучу. Биринчиси бул ташбакалардын жарышы болушу мүмкүн көңүл ачуу үчүн. Экинчиси бул султандар эс алуу болуп турган жерде ташбакалардын үстүнө жер жемиштерди, бак өсүмдүктөр, мисалы алма, жүзүм, ушуга окшогон нерселерди коюп коюшу мүмкүн. Мисалы бир ташбаканын үстүнө алма, бир ташбаканын үстүнө суусундук коюшу мүмкүн, башкасынын үстүнө жүзүм коюшу мүмкүн. Ошол ташбакалар айланып жүргөндө алдына келгенин алып жеп турушу мүмкүн деген вариант.
Ошондо биз экинчи вариантка токтолуп атабыз. Кайсыл эле ал экинчи вариант? Экинчи вариант көңүл ачуу үчүн ташбакалардын үстүнө жер жемиштерди, же суусундуктарды, тамактарды, ушундай нерселерди коюп, султандардын алдында айланып турган, алар алдына келген нерсени алып жеп турушкан. Суусундуктар ташбаканын үстүнө бир стакан сууну койсо. Демек ал төгүлбөгөн деп атасыз да, Шатбекжан? Эми суусундук бир суусундук койбосун, макул. Ушундай бир жемиштерди, жегенге болгон нерселерди коюш. Жооп кабыл алынат. Биринчи вариантыңыз көңүл ачуу дедиңизби? Мен түшүнбөй калдым, Бекжан. Ташбакалар жарышы. Ташбакалардын жарышы. Мен туура жоопту айтам. Көңүл ачуучу кечелерде түрк султандары ташбакалардын үстүнө шамдарды коюшкан дейт. Шамды күйгүзүп. Шамды күйгүзүп коюп коюшкан. Ташбакалар баскандыктан шамдар мындай бир былкылдабай, аябай кооз атмосфера жараткан экен, урматтуу билермандар. Мөмө жемиш эмес, шамдарды коюшкан. Мында күйүп турган шамды элестесеңиз, бир аз дагы адаштыңар Бекжан. 3-0 эсеп. 3-0. Илгиз мырза да Бекжан да туура мындай бир жакыныраак варианттар чыгып аткан, ошону нарыраак илгерилетиш керек эле Сагын мырза. Барат табат болчуңар да. Эсеп 3-0. Лакомка, дамду, лакомка. Вафлини дайыма жаныбызга ала алабыз. Лакомка. Рулетти биз аны жакшы көрөбүз. Пирожный өзүндө эрийт. Лакомка. Балалыктын даамы. Oyun ulantılат 4-cü round. 4-cü round. Сайкал Каныбекова, Нукат районунун Айбек айылынан суроо жөнөттүр сиздерге каршы. Урматтуу билермандар. Тарыхта Ганнибал деген аскер башчы болгон. Карфагендик аскер башчы деп айтылат, бул тарыхчылар билсе керек. Ганнибалдын бир көзү сокур болгон. Эми бул сиздерге азыр мен иллюстрациясын көрсөтүп атам. Анын бир көзү сокур болгон. Ал кайсы бир кесиптин ээлерин эки тайпага бөлүп, бир тайпасын сыйлап, экинчи тайпасын аябай жазалаган. Экинчи топту дейбизби? Урматтуу билермандар, Карфагендик аскер башчы Ганнибал кайсы кесиптин ээлерин мындай жазалап сыйлаган? Эмне үчүн? Минута кетти. Тура. Сүрөтчүлөр болсун. Жок, сүрөтчүлөр Дагын мүмкүн бир көзүн ошо көр боюнча тартып коюшу мүмкүн. Ошолорду. Эми Амир Темирге ошотуп койгон аксак дегенде. Мүмкүн башкача вариант сыйлаган да. Дагын кайсы? Курал эмнеге? Курал жана болгон болсо, согуштан натыйжа болушу мүмкүн. Курал. Курал болушу мүмкүн. Баягы согушка Ошонун натыйжасында болгон да. Жанагы эле болуп, жазалаган тарапты баягы көргөн тарапка жана ал максатында эгер жеңсеңер ушундай кылып жазалайм деген маанде. Курал жарак. Эгерде силер Курал жарак ошону уста, темир усталар турабы? кесибелердин деп атат. Кесип кандай скульпторлор эмеспи? Скульпторлорбу? Курал не курал жасаган немелерди? Кесиптерде эми айдыстыр. Кешеси жок кесибелер. Жок. Ошо курал жасаган. Андан сырткарычы Неге жазалайт? эң жакшы жасагандарды сыйлаган. Жеңилип калганда согушта ошону кийин алып келип жазалаган. Эми ошондой адам бар, ошо кемчилигине арданышы мүмкүн. бир эле жасалат, эки жасалат, ал дайым өмүр бою Кайсы болушу мүмкүн анда? Башка айкелчилерден, темир усталардан. Сагынбек ким жооп берет? Ордудан алайлы. Сагынбек. Биз ордудан жардам алабыз. Кетти 20 секунда. Шлем жасагандарды Эмнеге? атты жакшы карагандар сыйлык алат, атты орду алгандар деген Эменде абдан жакшы. Дагын кайсы? Врачтар быжы. шлем жасагандар деп атабыз. Акыры
Сағынбек, орда, жардан тоқтатабыз. 30 секунд алайлы. 30 секундта. Урматтуу алып баруучу, биз жыйынтоо үчүн 30 секунд убакыт алабыз. Бонустан кетти 30 секунд. Кайсына токтолобуз? Неге ачки? Эмне үчүн? Жок, тагын. Мугалимдер дегенче. Шлем кандай? Шлем не себептен? Бул жерде усталарга барып токолот да сөзүм бар. Усталарда? Кесиптүү сурап коюп. Эми мугалимдер десе туура келеби? Мугалим. Баары кыйын болсо мугалимдер десе команда. Туура келгидей. Врачтарчы. Скульпторлор эмес. Баягы сыйдагандары балким жакшы билим берип, жакшы тарбиялагандар, а жазбагандар эскерсиз болушу мүмкүн. Көзүн көр дегенге 30 секунд аяктады Сагынбек. Урматтуу алып баруучу Дурус Касымов жооп берүүнү аракет кылат. Дурус Касымов. Эми биринчи эле оюбузга келген нерсе бул сүрөтчүлөр болду. Искусствонун адамдары, скульпторлор да болушу мүмкүн. Эмне үчүн? Курал жасагандар же ошол башына кийген коргоочу баш кийим, шлем деп коебуз. Ошону мисалы көзүн тоса турган кылып жасап коюшу мүмкүн, ошонун эсебинен жаза алышы мүмкүн деген дагы ой келди. Анан ушул Амир Темурга байланыштуу эле болуп, Амир Темур дагы чолок болгон го, ошого бутун жашырыш үчүн, ушу чолоктугун жашырыш үчүн аны толук эме жасалган эмес айкели. Ошого окшоштуруп эле сүрөт тарткан сүрөтчүлөр же айкелин жасаган айкелчилер көзүн ушундай ошол бир көзү сокурлугун билдирип койгон учурда жазалашы мүмкүн аларды. Эгер кайсы жоопту бересиз? Ошо сүрөтчүлөр менен скульпторлорго дейм. Сүрөтчү башка, скульптор башка, мага бирөөсүн айтыңыз. Экөө тең искусствонун адамдары да. Искусство бирок бул жерде жооп берүү эле. Скульпторлор экен да анда. Демек сиз айкелчилерге токтолдуңуз. Ооба. Сүрөтчүнү четке кактыңыз, Демек Дурус Касымовдун жообу айкелчилер деп мага жооп берди. Жооп кабыл алынат. Сүрөт тарткан айкелчилер. Эң эле биринчи бизге сүрөтчүлөрдөн ой келди деп Дурус айтты. Амир Темурдун мисалын алдык депчи. Ошол эң эле биринчи келген вариант туура вариант болчу, Дурусбек. Анткени бул сүрөтчүлөрдү ордосуна чакырып тартырганда, каптал жагынан тарткан сүрөтчүлөр сыйланган. Түз туруп алып тарткан сүрөтчүлөр жазаланган. Анткени алар деген көзүн кошуп атпайбы мунунчу? Каптал жагынан мунун көзүнүн сокурлугу билинбей калган, урматтуу билермандар. Дагы жазатайдыңар 4-0 эсеп. 4-0. Сайкал Каныбекова, Ноокат району Айбек айылынын тургуну 1400 сом акча болуп болду. Биз телекөрүүчүнү куттуктайбыз. 5-чи раунд. Ушул учурдан пайдаланып мен Ибрагим мырзага бир суроо менен кайрылгым келип турат. Ибрагим мырза, студиябызга куш келипсиз. Сиз азыр мына эсеп 4-0 да. Сиз кандай деп ойлойсуз? Команда ийгиликке жетиши шанс албетте бар, ошентсе дагы да. Ассаламу алейкум, урматтуу билермандар, урматтуу баштоочу жана телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү оюнга күбө болуп жатып, командага телекөрүүчүлөрдүн эсебине 6, командага 4 деген прогноз берем. Команданын дугун түшүрүп. Жок, бул эме эмес. Бул эме оюнчулардын эмесине карап. Болжол. Бирок негизи сиздин ийгилик каалап койгонуңуз команда үчүн чоң бонус болот да. Албетте мен командага ийгилик каалайм. Ийгилик каалайбыз биз дагы азырынча. Рахмат. Ийгилик каалайбыз. Султанбек Момунов, Баткен шаарынын тургуну, сиздерге каршы суроо жөнөткөн. Суроосунун багеси 1500 сом. Сиздерге суроо. 1911-жылы жайында түштүк уюлду Роберт Скотт, англиялык
жана Рауль Амундсен норвегиялык экспедиторлор штурмалай башташат. Экөө тең түштүк уюлду багындырышат. Амундсендин экспедициясы биринчи болуп жеткен, Скоттун экспедициясы экинчи болуп барышкан түштүк уюлга. Өкүнүчтүүсү, Скоттун экспедициясы азык-түлүк сактаган складдарына 20 километр калганда жетпей суукка тоңуп каза болушат. Урматтуу билермандар, Скоттун катачылыгы ошол түштүк уюлга барууда чоң бир кемчиликти кетирген. Суукту элестетиңиздер. Ал жерге кеме жүрбөйт. Амундсен жетип атат, Скотт жетпей алган. Амундсен эмне менен барган, Скотт эмне менен барган. Минута кетти. Тагын ит менен барган. Ит менен барган. Толук ошо. Бугулар менен деле болушу мүмкүн. Бугулар менен барган болсо, же болбосо бирөөсүндө лыжа жок болгон, бирөөсүндө лыжа болгондур. Лыжа менен барган. Же чана болушу мүмкүн. Ит менен барган. Ит лыжа. Бирөөсү лыжа менен барган банда. Ит менен барган түштүк. Канкине лыжаны кошуп коелубу? Ит менен барган, ошо Рауль ит менен барган. Экөө тең эле ит менен барган болуш керек. Анда тамактарын Кандай? Эмне? Тамактарына жетпей деп атпайбы бул жерде? Эгер иттери болсо, иттериңизди да ошо да. Анда тамактарга, бул жерде тамактарга жетпей ошо деген болсо, демек иттер да болгон эмес да бул жерде. Иттер да. Эмне менен барган, бирөөсү эмне менен барган деп. Ач калган адам итти болсо да жеп салса керек эле. Ит менен барган. Баргандар. Ачкачылыктан Жетип баргандар ит менен. Беркилер лыжада калып. Демек иттер да болгон эмес. Тура тура эми суук жерде иттерден пайдаланып. Эми бугулар менен барган десе, бугулар бир алып келсе болот. туура келбей. Чаналар болгон эмес. Жете албай калат. Сагынбек ким жооп берет? Калып кетет. Сагынбек. Урматтуу алып баруучу 30 секунд убакыт алабыз. Ушуну менен сиздерде бонус түгөнөт. Кайсыга? Кетти 30 секунд. Азыр биздин сетип отурган кантип жетпей калды ошондо. Жетпей калгандар ит менен барган. Барган да, ошонун себебинен бирөө жетпей калган. Суукка Иттер суукка чыдамдуу болот. Иттер бирок азык-түлүк маселеси. Ошо ит менен баргандар жеткен. Экинчи ошо берде кок барган уна. Наоборот ошо жетпей калган. Скотт жетпей калган. Ошол. Атарма менен барган. Жок, ит менен барган эмес да. Бугу менен, эмне менен барган? Ит менен барган эмес. Техника бар беле ошол менен барган эмес. Техника. Техника бар беле? Ошону токтолойбузбу? Эгер техника болгонбосо баягы суукта тоңуп калган болушу деле мүмкүн да. Сагынбек. 30 секунд аяктады. Урматтуу алып баруучу Бекжан жооп берет. Бекжан. Урматтуу алып баруучу, биз билебиз, суук жерлерде көбүнчө иттерден жана бугулардан пайдаланышат, чаналарды, сүйрөдө. Биз ойлоп жатабыз, бул жерде Рауль Робертке караганда иттерден пайдаланган деп экспедицияда. Амундсен иттерден пайдаланган. Ооба. Ошон үчүн болжогон жерине барган. Жеткен. Скотт иттен пайдаланган эмес деп эсептейсиз. Ооба. Бул сиздин акыркы жообуңуз. Ооба. Ушундайбы? Ошондой. Жооп кабыл алынат. Анда Скотт эмнени пайдаланышы мүмкүн? Бекжан. Эми жөө барышы дагы мүмкүн, лыжаларды пайдаланышы мүмкүн бул жерде. Мотордуу нерселер ал кезде өтө кеңири таралып элек убакыт болгон. Сейрек кездешүү нерсе. Ошентсе дагы моторлуу чананы колдонгон Скотт. Өчүп калган да, Суук тоңуп калган да. Каталыгын айтам. Скотт моторлуу чана 10 ат жана бир гана ит сүйрөгөн чананы алат. Моторлуу чана жолу сынган, аттардын шырактары тоңуп сынып калган суукта. Скоттун катачылыгы -60 градуста. Иттин гана чыдашын назарга туткан эмес. Жооп тура. 4-1. Команда 5-раундга келип өзүнүн пайдасына упай ачып атат. 5-раунд өтө кооптуу абал
пайда болуп атат командада чындыгында. 4-1 эсебинде демек команда бир упай ачты. Көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү коомдук ишмер Рустам Маманов. Улут байлыгы билимдүү жаштарда. Оюнду биз улантабыз. 6-чы раунд. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер кышкы сериялардын финалдык оюнун көрүп жатасыздар. Жаңы кошулган телекөрүүчүлөр болсо, мен команданын курамын дагы бир жолу тааныштырып коеюн. Демек, бүгүнкү финалдык оюнда Илгиз Шамурзаев ойноп жатат. Мугалим Сагынбек Маманов, карьера өнүктүрүү борборунун жетекчиси Алабек Пазылов, мыкты билерман Жадман Мамайсаков, Бекжан Алишер уулу, келечектеги медик Турусбек Касымов, Маратбек Жайлообай уулу Каракулча районунан сиздерге каршы туруу жөнөткөн. Урматтуу билермандар, барыңыздарга белгилүү болгон Титаник кино тасмасы жөнүндө суроо бергим келет дейт. Бул тасма эфирге чыгары менен бардык дээрлик көпчүлүк адамдын көңүлүнөн орун алган. Ошону менен катар эле бул кино тасманы тартуудагы кемчиликтер жөнүндө дагы бүгүнкү күнгө чейин сөздөр айтылып келет. Ал кемчиликтер албетте телекөрүүчүлөр, телекритиктер, телесынчылар баамдайт. Урматтуу билермандар, көңүл бурган болсоңуздар, көз алдыңыздарга элестетсеңиздер, Титаник кемеси сапарга чыгууга чейин кемеге айталык олигархтар өздөрүнүн буюмдарын жүктөгөн да. Автомашинасын жүктөгөн, алтындарын жүктөгөн, кийим кечелерин дагы бир топ нерселер. Ошол катарында дагы бир нерселер дагы кемеге кошо чыккан. Кеме кырсыкка кабылган учурда, айсбергке кагышып, адамдар, карылар, эркектер, аялдар бардыгы ызы-чуу түшүп жатып калган. Бирок ошол эле учурда кайсы бир ошол Титаник кемеси чыккан кайсы бир мындай көрүнүштөр, эпизоддор кеме чөгүп жаткан учурда байкалбай калган. Урматтуу билермандар, режиссердун кемчилиги кайсыл жерде? Бул жерде кеме чөгүп аткан маалда. Иттер да. Кетти минутта. Ушуга токтолойлу. Урматтуу алып баруучу, менен мына жооп даяр. Ушуга токтолойлу, төрөйлү жаным. Туура эмес болсо минутта алынып калат, билесиңер, э? Сагынбек. Жооп бересиңби? Урматтуу алып баруучу, командабыздын атынан Шадман жооп берет. Шадман мырза. Урматтуу алып баруучу, эгерде Титаник кемесинде ошо кино тармагында иштегендер сынга ала турган болсо, анда бир топ эле кемчиликтерди байкаса болот. Андан дагы бир көзгө көрүнүктүү кемчилиги ага жүктөлгөн жаныбарлардын кырсык болгон учурунда жок болуп калышы. Иттер. Мисалы ит, мышык, ошо колго кармаган жандыктар. Негизи иттер, мышыктар. Суука иттин жаны бышык десе, иттимиз бунда да ит деп атасың. Жоопту кабыл алдым мен. Демек, белгилүү бир өлчөмдөгү жаныбарлар көрсөтүлбөй калган деп команда жооп берди. Чындыгында эле ушул эпизод көрсөтүлбөй калган. Жооптура 4-2. Бир минутта команданын үнөмүндө сакталды, анткени команда туура жооп берди. Оюн улантылат, 7-чи раунд. Өмүрзак Азимкулов, Ош шаарынын тургуну, силерге каршы суроо жөнөтөт. Суроосунун багеси 1700 сом. Урматтуу билермандар. Мен азыр сиздерге мындай көз жөнүндө мындай жаңылык болбосо дагы суроо берилип жаткандан бери коеюн. Монитордо көз турат. Эмне үчүн бизге де ыйлай болсо кубанабыз, бирок ушул учурларда көз жаш чыгат. Эмне үчүн көз жаш
шор, туздуу болот. Урматтуу билермандар. Минута кетти. Бардык жыналар кошулуп чыгат да зыян нерселер турабы? Крокодил дагы зыян нерсеси менен чыгарат го жашты. Эми ыйлаганда сөзсүз жеңилдеп атпайбы? Дагын ошо баардык нерсе ыйлаганда шор чыгат дагын. Бирок ыйга көбүрөөк басым жасап атат да. Жок, жанагындай деле көз жаш менен немен бирдей. Бирок эмне токтолобуз? Жок, бирок айтыла турган нерсе ооба. көзүңө туздуу суу кирип кетсе ачыштырат да. Жок, бирок жанагындай деле маалымат бар го. Кайгырып ыйлаган шорду анан кубанычтан чыккан мындай шор жок болот дегендей деле бар да. Кандай ички жанагындабы? Демек ички бүт кайгыны алып чыгыштабы кандай? Эмоциялар Биологиялык же кандай? Биологиялык чыгыштабы же башка? Эгер кайгырып ыйласа туздуу болот. Эмоцияларга байланыштуу ошондо. Эмоцияларга байланыштуу. Эмоцияга. Дагын. Ош туздуу сууну көзүңө биология. Жөнөкөй же зыяндуу нерселерди алып чыгыш максатында. Ошол нерседен эле ошентип себеби ыйлаганда жеңилдеп атпайбы? Ошол нерсени жооп берели, кайсыны токтойбуз? Ооба, ыйлаганда бирок жеңилдеп болот да. Көз жаш көзгө бир нерсе киргенде деле чыгат. Ким жооп берет? Ошону микробду өлтүрүш керек да. Урматтуу алып баруучу 30 секунд убакыт алабыз. 30 секундда убакыт команда сурап атат. Бар бошун функциясы. Көзгө киргенде сиздин өз коргонуу функциясы. Коргойт да. Ошону таасир этип ошон үчүн шор чыгабы? Жок, неге өзүнчө калганда эмне үчүн шор? Турат, бул көз ирмелеген сайын ошол Эгжан, команда. Ыйлаганда чыгып атпайбы? Шор болот. Бул эмне үчүн шор деген? Вирусту да өлтүрөт да көз жаш. Дагы физиологиялык киргенде мисалы көз жаш чыгат. Ыйлаганда кандайдыр бир ушул жерде жанап алып туруп ошодон чыгып атат да. Эмне үчүн? Неге шор, неге туздуу? Ошол эмне болот? организм болуп чыгат. Эми жаратылыш Сагынбек. Адамдын организминде Кайгырып суу бардыгы. Ким жооп берет? Кайгынын жанасы да. анда суу чыкчу. Сагынбек. Урматтуу алып баруучу, чындыгында өзгөчө суроо экен, ошого аракет кылып, өзүн жооп берүүнү аракет кылайын. Урматтуу алып баруучу, сөз кезекте ыйлаганда адамзатта биологиялык, же болбосо адамзат билесиздер, биологиялык, физиологиялык, психологиялык, социалдык жан, ошон катарында биологиялык, физиологиялык процесстер болушу мүмкүн. Сөзсүз адамзаттын өзүндө сөз кезекте бүтүндөй эле шордуу нерсе же туздуу бар деп элестете албайбыз, бирок чындыгында ал көбүрөөк ый менен чыгат. Ый ички биологиялык процесс же сырткы көрүнүшкө максатта чыккандан кийин сөзсүз эми ал бир таасир болот, жеңилдеш максат. Андан кийин биз тери аркылуу биздин терибиз дагы көбүрөөк сырткы бире көбүрөөк шордуу болот. Же болбосо көбүрөөк туз курамында көбүрөөк болот. Биз ошо эринибизге келгенге чейин ошол бааргы азаттуу нерселер же ошо ый дагы аралашып, ушул туз менен кошо бизге ошол көбүрөөк туздуу шордуу болуп элестетилет. Көбүрөөк. Ошондо сиздин жообуңуз? Эми баардык кайгыны чыгарган үчүн. Бардык кайгыны чыгарган үчүн көз жаш туздуу болот деген. Эми көбүрөөк адам кайгыны ошо жеңилдей түшөт го. Мен эми мындай айтканда чындыгында түшүнүктүү нерсе ошол ыйлаганда ошол процесстер таасир этет да. Жооп кабыл алынат. Кубангандан кээде көп күлгөндөн да көз жашып кетет, урматтуу билермандар. Ошо тери. Ар дайым мындай кайгуучунда эмес, сүйүнгөндө деле. Ошо тери аркылуу дагы шор болуп кетиши мүмкүн. Көздүн өзүндөгү мындай бир нымдуулук, көздүн өзүндөгү өзү шордуу болот. Көз жаш чыкпаса деле. Бирок көз жаш көбүрөөк чыккан үчүн биз шордуу экенин деп билебиз да. Бул мен туура жоопту айтам. Бул жараткан жаратуучунун биз үчүн көргөн аябай чоң камкордугу, урматтуу билермандар, көз жаштын туздуу болуп калышы. Мына биз кыш мезгилинде жашап атабыз. Азыр эле 60-70 градустук сууктар жөнүндө сөз болду. Эгерде көз жашыбызда курамында туз болбосо, урматтуу билермандар, -5 градустук суук деле биздин көзүбүз тоңуп калмак экен, айнек сыяктуу болуп, сынып түшүп калмак экен көздөр. Ошон үчүн дагы биз көзүбүз ушундай туздуу болуп, ыйлаган сайын эч нерсе болбойт экен көздөр. Суукта мынакей -18 градустук, 20 градус суукта да жүрөбүз. Эгерде
курамында туз болбосо көзүбүз тоңуп калат, урматтуу билимдер. Сынып калат, сынып түшүп калат көздөр. Бул жаратуучунун адамдарга көргөн камкордугу. 5-2 эсеп. 5-2. Телегөрүүчү блицке берсеңиз жакшы болмок экен деген болчу, жеңилдеек суроо деген деп ойлогон экен. Мен бирок мындай бир логика болгон үчүн ушул минуталык суроо коюп тура көрдүм. Бирок жыйынтык ушундай болду. 5-2 Өмүрзак Азимкуловду куттуктайбыз биз, Ош шаарынын тургуну. Лакомка, дамду, лакомка, вафлини дайыма жаныбызга ала алабыз. Лакомка, рулеттер, биз аны жакшы көрөбүз. Пирожный өзүндө эрийт. Лакомка, балалыктын даамы. Биз болсо 8-чи раундга старт беребиз. Командага коңгуроо бере турган раунд болуп атат. 5-2. Же өткөнкү оюнга окшоп 5 боюнча кармап калабы команда. Өткөндө дагы абал ушундай болгон да, абал ушундай болуп барып, оңолуп кеткен команда үчүн. Дамир Шерматов, Өзгөн районунун тургуну. Суроо. Билесиздер, Совет мезгилинде, Союз мезгилинде Кыргызстандан Санкт-Петербург шаарына Россиянын эмне ташылып турган, Сагынбек? Көбүрөөк эт болушу мүмкүн, эт азыгы. Эт азыгы ташылып турган. Анчалык эт продукциясы менен камсыздай албаса дагы Кыргызстандан Санкт-Петербург шаарына ушундай бир келишим болгон экен, эт азыктары жеткирилип турган. Бирок ошондо дагы айрым алып сатарлар дейбизби, айрым соодагерлер ошол Санкт-Петербургдан кайра Кыргызстанга алып келип эт сатышкан экен. Эмне үчүн андай зарыл беле? Эмне үчүн? Минута кетти. Кайра Санкт-Петербургдан бизге алып келип эт сатышкан. Ошондой жооп токтолойлубу? Башка нерсе. Бул жерде кымбат да. Ал жакта наоборот кымбат эмес. Планды толтурабыз эле бул жака эт сатат. Биякта калбай калган да. Планды толтурабыз деп, булар бүт бар. Биякта калбай калган. Ошо токтолойлу. Болду, ошого эле токтолуп башка нерсе жок, а? Не болушу? План боюнча. Шадман. 40 секундадан кийинки. Шадман. Урматтуу алып баруучу, Кыргызстан билебиз, ар бир ошол 15 мамлекетке СССРге кирген 15 мамлекет ар бир өзүнүн милдеттери болгон. Кимдир бирөө азыраак, кимдир бирөө көбүрөөк болсо да, баягы резервди толтуруп турушкан да. Мисалы Кыргызстан эт боюнча. Бул жакта Кыргызстандагылар этти өзүнүн немесин толтурабыз деп, план толтурабыз деп, өздөрүнүн алып калбастан жиберишкен. Бул жакта эт таңкыс болуп калгандагы, ал жака барган эт арзандан кайра бияка алып келип сатышкан. Демек Санкт-Петербургда арзан, себеби ал жака көп баргандыгы үчүн. Кыргызстанда план толтурабыз деп барын жибергендиги үчүн бул жакта кымбаттап кеткен. Ошон үчүн кайра бул жака келип сатышкан. Эсеп 5-3, жооп тура. Кымбаттап кеткендиги үчүн ошол кезде деле соодагерлер болгон. Урматтуу билермандар, пайда көрүү үчүн ошол жактан бул жака эт алып келип сатышкан экен. Анткени кымбат болгон экен. Эт Кыргызстанда кымбат болгон экен. Демек мен ойлоп аттам, чет ал убакта СССРдик идеология болгон болсо, демек ал жака аябай мындай бир арзан баада барган да эт. Арзан баада барган. Оюн улантыла турган болуп калды. 9-чу раунд. Баястан Байгазиев Өзгөн районунан сиздерге каршы суроо жөнөткөн. Суроосунун байгеси 1900 сом. Урматтуу билермандар, мындан көп жылдар мурда дейт, Харьков деп аталган чоң кеме чет өлкөдөн өз жерине сүзүп келе жаткан. Анын трюмдарына
көп өлчөмдө же болбосо толтурулган буурчак салынган эле. Кадимки буурчак. Константинополго жете берерде кырсык чалып, кеме таштуу тайыз жерге туш келип калат. Харков таштарды мындай түйүү менен сүзүп, андан ары кете берди. Эгерде анын ичинде буурчак болбогондо, кеме Одессага аман эсен жетип келмек. Бирок кеме жарылып экиге бөлүнүп калды. Урматтуу билермандар, эмне үчүн? Ошондо токтолойлу. Ошондо вариант. Бекжан көрөйлү. Илгиз көрөйлү. Бекжан. Урматтуу алып баруучу, команда затынан Бекжан жооп берет. Мөөнөтүнөн мурда жооп даяр. Урматтуу алып баруучу, бул жерде бир эле вариант болушу мүмкүн. Ошол кемеге эгерде суу кирген болсо, таштарга тийгенде, ичиндеги товар бул жерде бурчак болуп атат. Бурчакты билебиз, өзүнө суу сиңиргенде өзүнүн көлөмүн чоңойтот. Кемени жарып бериши мүмкүн. Оорлошот дагы көлөмүн да чоңойтот. Эсеп 5-4. Жооп туура. Команданын мындайча айтканда бетине кан жүгүрө баштады. Оюн улантылат, 10-чу раунд. Финалдык тур. Азырынча 5-4 эсебинде команда бир упай артта калууда. Бир эле Жазатаев туура эмес жооп берсе, команда жеңилип калуу коркунучу бар. Кимден суроосуң? Блиц раунд. 3 суроо 20 секундадан. Сиздерге каршы Бактыгүл Иманбекова Алабука районунан, Сакеев Сапарали Ош шаарынан жана Мамаджанова Гүлхайо фото сүрөтү жок экен, Кара Суу районунан экен. Урматтуу билермандар, Бактыгүл Иманбекованын суроосу берилет. Белгилүү жазуучу, философ Бернард Шоу өзүнүн тамашакөй сөздөрү менен башка жазуучулардан айырмаланып турган. Бир сөзүн эске салам. Бардык жазуучулардын чыгармаларында бир түрдүү учурду мен ар дайым күзөтөм. Чындыгында бул экөөсү бир түрдүү нерсе, бирок бири-биринен өтө алыс жайгашкан. Урматтуу билермандар, жазуучу Бернард Шоу эмнени сүрөттөп жатат бул жерде? Бул экөөсү бир түрдүү нерсе, бирок бири-биринен өтө алыс жайгашкан. Кетти 20 секунд. Кандай? Китептин бир башы, эки башы болгон болушу мүмкүн. Китептин кириши менен аягы. Дагы башка эмне болсун? Сөздөр бир түрдүү дагы. Баягы чыгарманын өзөктүү. Сагынбек ким жооп берет? Командабыздын атынан Илгиз кыргыз тилчи көбүрөөк аракет кылып жооп берүүгө аракет кылат. Мүмкүн болсо туура жооп берүүгө аракет кылыш керек. Албетте туура жооп берүүгө аракет кылыш керек. Бул суроого аябай көп вариант болуп атат биринчиден. Мисалы эгер тамашалуу болсо, китептин эки ачылуусу анан жабылуусу ошол эки аралыгы болушу мүмкүн да. Андан кийин баягы биз кыргыз адабиятында эпилог, пролог деген адабий терминдер бар. Аларда мисалы чыгарманын өзөктүү жерин чыгарманын башында алгач берип алат дагы, анан ошонун эмне болгондугун баяндап жаза баштайт да. Ошолор эске келип атат, анан тыныш белгилери келип атат, үтүр, чекит деген. Эми эгер бизче китепти ачкандагы чыгарманын башталышы ошол, анан жапканда ошол аягы. Бир чыгарманын башы менен аягынын аралыгы болушу мүмкүн. Жооп кабыл алды. Ордо тынчтанабыз. Башы менен артка аягы. Бернард Шоу бул жерде китептин биринчи жана акыркы бетин назарга туткан. Жооп туура. Гүлхайо Мамаджанова. Урматтуу билермандар, пайгамбарыбыздын Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын убагында Хунайн деп аталган бир согуш болгон. Хунайн согушу. Хунайн согушу аябай жоопкерчиликтүү жана мындайча айтканда
чоң согуштардын бири болгон. Пайгамбарыбыз аябай кооптонгон бул согуштан. Ошентсе дагы пайгамбарыбыз башка сахабалардан айырмаланып, бул согушта өзгөчө көрүнүштө барган. Албетте пайгамбарыбыз Алланын коргоосунда болсо дагы, ал өзүнүн шартын, согуштук шартын аткарган. Урматтуу билермандар, кандай эрежени тутунган пайгамбарыбыз өзүнүн сырткы көрүнүшүндө 20 секундда кетти. Чачын боюшунда жаш көрүнүш үчүн. Дагы чачын бойгон. Жоопкерчиликти болуп атат. Жоопкерчиликте өзү барганбы? Өзү катышканбы? Бир учурда айтылат, ошо баягы жаш көрүнүш үчүн. Ал болушу мүмкүн. Дагы өтө жок. Дагы Элчи-пелчиге тышылчу. Сагынбек. Урматтуу алып баруучу, пайгамбарыбыз шилемсиз барышы мүмкүн. Баш кийимсиз. Түшүнүктүү. Жооп кабыл алынат. Команда туура эмес жооп берсе азыр жеңилет. Туура жооп берсе оюн улантылат. Жеңилге окшойт, а? Тескерисинче, Сагынбек. Тескерисинче. Бир эмес, 2 кабат соот кийген. 2 кабат соот кийип барган. Жок беле вариантта. Урматтуу билермандар, шлем баш кийимин алып койсоңуз башын жаа тийбейби? Бул башкаларга да кадимки адам катары согушкан да бул. Сактанган. Баягы сактанганды сактайм дейт го. Соот кийип барган 2 кабат. Сахабалар 1 кабат соот кийип барган. Мына ошентип 6-4 эсебинде Кышкы серияга финал оюнунда Сагынбек Мамадовдун командасы 2 айырма менен жеңилип учурады. Жана бул финалдык оюнда телекөрүүчүлөр жеңишке жетишти. Телекөрүүчүлөрдү куттуктайбыз. 30 секундтук ою калган. Семетек ошондо кимдин ою туура чыкты? Бүгүнкү оюнда 4 билерман, кечиресиздер, 5 билерман туура прогноз жасаган. Алардын экөөсү портал аркылуу, билерман ордо портал аркылуу, интернет аркылуу жөнөтүшкөн. Бул Кудайберди Ташиев жана анын командасындагы Нурсултан мырза. 6-4кө жеңилет дешкен. Ал эми бүгүнкү оюнда турган күзөтүүчү билермандардын арасынан мен, анан Нургазы мырза, анан Буайша айым, ушу 3 билермандын прогнозу туура чыкты. Биз 6-4кө жеңилет деп айттык эле. Азыр чечимди биз мындай кабыл алдык, урматтуу алып баруучу. Ушул 4 билермандын арасында жалгыз айым бар экен. Буайша айым. Ушул айымдын прогнозу туура чыккандыктан мен ушул китепти Буайша айымга тартууламакчымын. Куттуктайбыз. Сагынбек, мыкты суроону тандаңыздар. Кайсы суроо бүгүнкү оюнда мыкты болду? Мыкты суроо деп биз Өмүрзак Азимкулов агабыздын чындыгында көз боюнча өзгөчө суроо экен. Бул нерсе дагы суроосу мыкты суроо деп баладык. Өмүрзак Азимкуловдун көз суроосун команда мыкты суроо дестеди. Биз куттуктайбыз. Өмүрзак Азимкуловго дагы акчалай сыйлык кошумча берилет. Демек, урматтуу билермандар, ушу менен бүгүнкү оюн жыйынтыкталды. Биздин өнөктөшүбүз Ата кондитер фабрикасынан адал шириндиктер сиздерге белек катар берилет. Таттуу менен жашоо шаңдоо. Кабыл алып коюңуздар. Ушуну менен кышкы сериялар жыйынтыкталды. Башкы темөрчү коомдук ишмер Рустам Маманов, өнөктөшүбүз Ата кондитер фабрикасы. Кудай буйрса жазгы сериялар эми башталат. Билими күчтүү миңди жыгат, билеги күчтүү бирди жыгат. Көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү коомдук ишмер Рустам Маманов. Улут байлыгы билимдүү жаштарда.